Баштай берелим да. Урматтуу тренерлер, саламатсыңарбы? Эмеңер бүгүзүп койсоңор, видеоңорду бүгүзүп койсоңор баарыңар. Саламатсыздарбы, урматтуу эжейлер, агайлар. Кутман күн барыңарга. Баштай берели. Кечиккендер укпаса мейли. Саламатсыздарбы. Саламатсыздарбы. Бүгүн биз чогулганыбыздын себеби көп жаңы иш-чаралар болгондуктан ошон үчүн сиздер менен сүйлөшөлү деп атабыз. 4 маселебиз бар. Жакында болуп турган мектеп директорлори, Бактыгүл сен отурбайсыңбы? Мектеп директорлори жана завучтар, зав райондордун тренинги жөнүндө маалымат беребиз. Ошондой эле алардын силердин группаңа списоктор боюнча тааныштырабыз. Ошондой эле мектепке жакында чыга баштайсыңар, октябрь айынан баштап наблюдение. Ошол боюнча группаңар менен тааныштырабыз. Андан сырткары класстан тышкаркы иштерди кандай алып барабыз? Ошондой эле изилдөө долбоорлор менен кандай иш алып барабыз бул окуучунда. Анан даналык семиналардын графиктери тууралуу сүйлөшөбүз. Анда биринчи баштай берели, биринчи ушул администрациянын тренинги жөнүндө тааныштырайын сиздерди. Көрүнүп атат да, экран чыктыбы? Көрүнүп атат агай. Көрүнүп атат. Иә. Көрүнүп атат. Саламатсыздар. Көрүндү, АСТ тренинг деп аталат. Кыргызча болсо администрация жана зав райондордун тренинги. Бул ноябрь айында 1-3 ноябрда баардык райондордо болот, Кыргызстан боюнча болот, ошондой эле. Анан списокты бергенсиңер, райондо иштеген тренерлер. Карасаңар, ушундан ашык бербейсиңер эч кимди. Могу список менен 1-ден баштап 3-үнө чейин камсыз кыласыздар 3 күнгө. Бирок зав району менен директор, мектеп директорлори 1 ноябрь гана күнү окушат. Ал эми 2-3 ноябрда калган участниктер менен иштейсиздер. Ошондо 2-3 ноябрда районун методисттери калат. Андан сырткары мектеп метод бирикменин жетекчилери калышат. Ошол менен иштейсиздер. Так, түшүнүктүү болду да, област боюнча 369, мына ар бириңердикин белгилеп койдум да, Тоң районунан келди, эч ким келген жок. Так, Ысык Көл районунан, мына могу жерде фамилиясы, аттары тургандардан башкасын киргизбейсиңер. Завуч директорлордун жанагы ийо болуп атпайбы? Ошолор өзгөргөндөрүн бергиле мага, могу списокко киргизем. Түшүнүктүүбү? Ийо болгон директорлорду уже эгер бексе ордуна бергиле жаңы директорлордун аттарын. Так, андан кийин мына Ак Суу району. Эмеси локация боюнча айтып коеюн, локация мисалы үчүн Тоң районунда Токтобай Шамий атындагы мектепте болот. Ысык Көл районунда Абдыразаков мектебинде болот. Ак Суу районунда Мамкеев, Балыкчыда номер 5 мектепте, Жети Өгүз районунда Кызыл Сууда Абдрахманов мектебинде, Каракол шаарында номер 1 мектепте, Түп районунда Кайкин мектебинде. Бардык област боюнча 369 жана мектеп директорлору, зав району методисттер, ШМОнун жетекчилери. Эми үчүн ШМОнун жанагы метод бирикме жетекчилеринин кайра алар окуган, кайра чыгардыңар деген суроо. Бул жерде методиканы гана үйрөтөбүз. Ошол 3 күндүн ичинде мектептерде кандай менторингдик жардам көргөзө алышат. Ушул боюнча биз окутабыз кайра ШМОлордун баарын.
Так, бул боюнча азыр суроо барбы? Суроо болбосо кийинки көтөрөйүн. Суроо болсо бере бергиле сразу. Эмеңерди күйгүзүп койсоңор. Бактыгүл угулбай атат эчтеке. Саламатсызбы агай? Саламатсызбы, урматтуу ийгилик, ден соолук кылай. Бүт болуп атат да, өзгөргөн директорлор бүгүн билинет, анан ошондо өзгөрүүлөрдү биринчи күнү жөнөтсөк болот, Ооба, болот. Андан сырткары ошо Жээнбаев мектебинин мурдакы ошо усулдук бирикме жетекчиси жумуштан такыр бошонуп кеттиптир. Анын ордуна башка жаңы болуптур да, ошону берсем болот, өзгөргөндөрдү. Анткени биз бергенден кийин да өзгөрүүлөр болуп кетиптир да. Бүгүн списокты жиберем. Анан ордуна толуктап туруп, анан өңдөрүн белгилеп койгула, толуктаганларды. Өңдөрүн башка өң менен сары койгула. Макул. Бүгүн списоктарды жиберем баарыңарга. Ар бир мына бир эле список, ушул жерден оңдоп турасыңар. Макул. Түшүнүктүү? Дагы суроо барбы? Анда экинчи группаларыңарды тааныштырып кетели. Так. Ушул тренингде биздин группалардын саны аз болду, 369 эле киши болгондугуна байланыштуу биз 13 эле тренер алдык. Ошон үчүн бул жерде биздин баардык тренерлер иштей албай калды. Азыр 13 тренер кимдер экенин өзүңөр билип алгыла, жана группаңарды. Тоң районунда Кадырбек уулу Санжар менен Гүлкайыр иштешет. Так, ал эми экинчи күнү 1 ноябрда Тоң районунда 2 группа болот. Бири Санжардын группасы, экинчиси Гүлкайырдын группасы. Примерно группалардын катышуучулардын саны 24, экинчи группада 22. Аз эле киши, нормальный. Так, анан экинчи күнү директорлор кеткенде Морети 2 группа жойулуп, бир эле группа болуп калат. Ошон үчүн Санжар 2 ноябрь, 3 ноябрда иштебейт, Гүлкайыр гана иштейт, бир эле группада. Жалгыздан өтүшөт. Так, андан кийин Балыкчы шаарында канекта катышпайлы. Бир эле группа болду, себеби мектептердин саны аз. Балыкчы шаарында ошондой эле Тоң районунан 3 мектеп келип катышат, директорлор менен шмолор. Так, ошондо Балыкчы шаарында 33 1 ноябрь күнү 33 болот, 2-3 ноябрда директорлор кеткенден кийин аз калат, 20 киши. Так, муну Мусаев каны өтөт. Андан кийин 3-чү Каракол шаары, 17 мектепте локация, Сатыбалдиева чолпон өтөт. Кыргыз группасына Караколдо 2 группа. Бирөөсү кыргыз группа, бирөөсү орус группа. Кыргыз группада менен орус группада Каракол шаары, Ак Суу району жана Жети Үз райондору келип Каракол шаарында окушат. Ошон үчүн группаңарды карагыла, кимди чакырасыңар, каяка чакырасыңар. Башка райондун металлисттери Гүлзар, Жети Үз, Ак Суу райондору, Динара карагыла, кайсы жерге жибересиңер. Сатыбалдиева чолпон сеники 31 киши болду. Андан кийин директорлор кеткенден кийин, Завгаровна кеткенден кийин азаят сенде. 20 киши калат. Ошондой эле Миңбаева Эльмира орус группада. Мында да 31 киши, бирок биринчи күнү, экинчи күнү уже азаят. Примерно 20-22 киши калат. Ак Суу районунда бир эле группа болду. Муну Жапаров Алтынбек өтөт. Ошондой эле бул группасы 32, 2-3 ноябрда азаят, мунуку дагы 20 киши болду. Ошон үчүн бир эле группа болду. Ысык көл району бизге 2 группа берип атабыз. Биринчи группа Ташкенова Бактыгүлдө 32 киши, экинчи, үчүнчү күндөрү азаят. Экинчи группа Эшимкан Нурдан өтөт. Бул жерде
Bunukуда ekинчи группасы эртеси азаят. Так, андан кийин Жети Өбүз району. Кызыл Сууда локациясы Абдрахманов мектеби. Кызыл Сууда 2 группа болот. Биринчи Абдыкадырова Гүлзат, анан Сыдыкова Ира. Экөөнүкү тең 31-ден кийинки күндөрү азаят. Түп району. Мырзабаев Талайбек менен Түп районда биз 3 группа түзүп атабыз. Кишинин саны көп. Алар Караколго келе албай калганына байланыштуу орус группаны Түп районунун өзүнө эле түздүк. 17 киши болду орус группа. Ошондо кыргыз группадан экөө, Мырзабаев Талайбектики, Жамакеева Алмаш, анан Касиева Чолпон. 2-3 ноябрда бул 3 группадан 2 эле группа түзүлөт. Экинчи группа смешанный орус-кыргыз болгондугуна байланыштуу Касиева Чолпон аягына чейин өтөт. Ал эми Жамакеева Алмаш түшүп калат. Жамакеева Алмаш, Талайбек Мырзабаевден өтөт. Себеби катышуулардын саны 25-ке жетпей калгандыгына байланыштуу Мырзабаев Талайбек өтөт. Алмаш 1 ноябрда гана өтөт. Ошондо бир эле күндө эсептебейбиз, себеби подготовка деп 2 күндө эсептелет. Ким бир күн өтсө, кош бир күн төлөнөт, ошондо 2 рабочий күнгө акча төлөнөт. 3 күн өткөндөргө 4 бир күн подготовка деп 4 күндө төлөнөт. Бардыгы 369 киши көрдүңүздөр, 13 эле группа, 11 кыргыз, 2 орус группа область боюнча болот. Так, бит электе суроолоруңар болсо бергиле. Түшүнүп атасыңарбы? Биринчи күнү кандай өтөт дейсиңер, экинчи күнү кандай өтөт дейсиңер? Үчүнчү күнү. Биринчи, экинчи ноябрь. Саламатсызбы агай. Саламатчылык. Битикичи Жети Өбүздүкү биринчи күнү 2 группа, экинчи күнү бир эле группа болуп калабы? Силердики жок, силердики деген кишинин санынын көптүгүнө байланыштуу 2 күнгө тең өтөсүңөр. 2 күн тең. 2 группа эле калып калат. Ооба. Түшүнүктүү агай. Так, дагы суроо. Түшүнүктүүбү? А теперь скажи, куда ушел твой стояк? Так, эми Укажи. наблюдениеңер боюнча тааныштырайын. Наблюдениеңер. Ар бириңер карагыла, быйылкы жылы өзгөрүү болду. Наблюдениеңерде 3 визиттен болот. 3 жана 4 визиттен болот. Мурункудай 2 эле визит жок. Ошон үчүн транспортный акчаңарда көбүрөөк болот, бардыгы зарплатаңарда көбүрөөк болот деп ойлоп атабыз. Абдыкадырова Гүлзат мына мектептерин 7 мектеп, мына визиттердин саны 3 күн, мына number of visits деп турат, 3 күн. Ошондо бир мектепке 3 жолу барасыңар. Түшүнүп атасыңарбы? Бир мектепке 3 жолу барасыңар. Ошондо кайсынан баштап 3 визиттер 1 октябрдан баштап 20 апрелге чейинки убакытта 3 визитти бүтүрөсүздөр. Ал эми кимде 4 визит болсо, мугалимдердин саны 10дон көп мугалимдер, мектептер. 4 визити барлар майдын 15 майга чейин. 20 майга чейин. 20 майга чейин 4 визиттерди бүтүрөсүң. Баарыңарга мектептер көбүңөрдү мурунку эле жылдагы мектептер. Абдыкадырова 7, Серапова Динара 6 мектеп, Экебаева Гүлмира 6 мектеп. Баарыңар азыр пока 3 гана күндөн. Жайлабаева Салтанат Жети Өбүздө котордук 6 мектеп. Миңбаева Элмира 6 мектеп. Бешенбек кызы Кенжегүл Жети Өбүз 6 мектеп.
Көкөева Гүлжамал. Гүлжамал, sen иштейсиң mi могу эмеде? Быйылкы окуу жылында. Ооба, буюрса. Sen декреттик отпускка кетет атпайбы? Гүлжамал жооп берсин. Саламатсыңарбы, иштейм буюрса. Көкөева Гүлжамал, 6 мектеп, мына мектебиңиз. Сеникинде 2 мектеп жумушуулуу жана Кендирбаев мектептерине 4 жолу визит болот. Ошон үчүн көңүлүңдү бургум. 20 майга чейин бүтүрөсүң. Сатыбалдиева Чолпон 6 мектеп, Каракол шаарында транспортун жок, Караколдун ичинде транспорт жок. Бапа кызы Айнора Мурукудайлы, Ак Суу районунан 2, 4 Караколдон 6 мектеп. Демьяненко Ирина орус класстардын саны аз болгонуна байланыштуу орус группадагылардын мектептери азыраак. Каракол Демьяненко 3 мектеп, бирок мугалимдердин саны көп. Шубин Оксана 4 мектеп. Бул Каракол шаарында мектептер. Команова Жанара 3 мектеп. Каракол шаарында өзгөчө 4 көрмөрү 4 күн деп турат. 4 жолу визиттер көбүрөөк. 1-3 мектептер, 11-2 мектептер. Ушул мектептерде 4 жол визиттен болот, карагаламына. Мусаев Каныбек Балыкчы шаарында 6 мектеп, 3 мектеп Том району, 3 Балыкчы шаары. Нурдан Балыкчы шаары 5 мектеп. Микунова Алена Балыкчы шаары 4 мектеп. Мында 4 күн 4 визиттери бар, 2 мектеби бар, 1-3 мектептер. Кадырбек уулу Санжар 6-7 мектеп. Мында бардыгы эле 3 күндүк 3 визитти бар экен. Сыдыкова Ира Том району 6 мектеп, 3 визиттен. Мамбеткулова Гүлкайыр бирөөсү гана Жаңгазиев мектеби 4 визит, калганы 3 визит, 7 мектеп. Маматова Гүлсүн Том району менен Жети Күз району 6 мектеп. Бирөө гана 4 визит бар мектеп бар экен, Бөкөнбаев мектеби. Ташкенова Бактыгүл 7 мектеп, бурунку эле мектептери. Бардыгы 3 визиттен. Абдуллаев Асил 6 мектеп, бардыгы 3 визиттен. Дегенбаева Гүлзада 6 мектеп, 3 визиттен. Кисличка 6 мектеп, экөөсү 4 визиттен, 2 мектеп. Осмонов менен Абдразак мектептери. Фурсова 5 мектеп, бардыгы 3 визиттен. Сарматова 6 мектеп, бардыгы, бирөөсү 4 визитти бар мектеп, бирөө экен. Ушул колду карабайсыңбы? Баары теңдеп бешкириш. Узакова Эльмира 7 мектеп, Түп районунда иштейт. 1 мектеби. Элебаев могу мектеп болду. Могу жерде Элебаев мектеби 4 күн болду. Мырзабаев Талайбек 7 мектеп, бардыгы 3 визиттен. Касиева Чолпон 7 мектеп, 3 күндөн визиттери. Стародубова 5 мектеп, бирөөсү гана 4 визити бар. Арыкбаева Бешиккан Түрк районунда иштейт. 7 мектеп, 3 визиттен. Эмилбаева Касиет Түрк районуна бердик. 7 мектеп, анан 2 мектеп Ак Суудан. Беккул кызы бурунку эле мектептен 7 мектеп, 3 визиттен. Могу жерде Асанбаев мектеби мугалимдердин саны аздыгына байланыштуу 2 визит болот. Жамакеева Алмаш 7 мектеп, бардыгы 3 визиттен. Жапаров Алтынбек 6 мектеп, 3 күндөн. Кулубаева Динар 6 күн. Асанбаев мектебине мугалимдердин санына байланыштуу 2 эле визит болот. Транспортный расходуна көрүп атасыңар ар бириңер, мына ушулар кошулат контрагыңарга.
Түшүнүктүүбү? Суроо болсо бергиле. Суроолор барбы? Визиттер боюнча. Агай, менде суроо бар анан. Бир барганда канча байкоо кылабыз? Канча мугалимге байкоо? 3. Барганда математика жана окуу сабактарын бирдей карайсыңар. 1 сабак чтение, 2 сабак математика. 3 башка мугалимден. Мугалимге катышат турбайбыкман да? Ооба, чтениянын сөз алып жүрөсүңөр. Чтение, математика. Биз чтенияны окуган эмеспиз да, биз деле катыша беребиз. Стратегия менен билбейбизби? Математиканы эле карайт экенсиң. Логика, математика ичинде иштеп эме да, чтенияңар жок да. Баарыңар эле математиканы 3 мугалимден карайсыңар. Только эле математика предмети боюнча барып калабыздан да биз, Ооба. Ал эми башка учурда барганда чтенияны жардам бересиңер. Проектнын методисттери да бар да, биздечи ошолор карап бересиңер. Тимирбек Сулайманович, доброе утро. Это Доброе значит, утро. до 20 мая 3 посещения мы должны в каждую школу сделать, да? До 20 апреля 3 посещения. До 20 мая. До 20 апреля, да? Да. Угу. А по каким модулям? Какие модули прошли? Угу, понятно. 5 модулей по математике. Понятно. Так, еще вопросы. Кому это непонятно? Пожалуйста, задавайте вопрос. С 1 октября, да, написано, начинается? С 1 октября, ну, примерно начинайте с 10 октября. До Нового года можно 2 посещения сделать. Один визит заканчивайте до декабря. Один только визит или 2 визита можно до декабря? Да, 1 визит в этом году. В 22 году 1 визит. Все завершаем 1 визит до декабря. Хорошо. Калгандарым и на следующий год, в 23 году. Угу, понятно. Какие вопросы? Все, да? Так, анда эмене Нургүлгө берейин. Нургүл башка класс иштегенде айтат. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Азыр убакыт бүтүп калса, кайра эле ушул ссылка менен кире бериңиздер. Зарплата бардыгыңыздар алдыңыздарбы? Ооба, алдык. Чоң рахмат. Хорошо, Чоң рахмат. Рахмат. Эми биз изилдөө долбоору боюнча маалымат берелик. Изилдөө долбоорлорун көңүл бөлүп койсоңуздар. Сіздерге суроо. Долбоордук иш дегенди кандай түшүнөсүздөр дагы, изилдөө долбоору дегенге кандай түшүнөсүздөр? Изилдөө долбоору боюнча иш-чараларды өткөрүп атабыз мектептерде. Эми ушул экөөнүн айырмасы барбы? Долбоордук иш, изилдөө долбоору. Биз республикалык конкурс өткөргөндө ошо изилдөө долбоору боюнча видео материалдарды кабыл алып, ошонун жыйынтыгын чыгарганбыз. Анан бардык материалдардын бардыгы долбоордук иш болуп келген. Долбоордук иш деген эмне, изилдөө долбоору деген эмне? Угуп атасыздарбы? Экөөнүн айырмасын билбеген үчүн биз долбоордук иштерди жөнөтүп ийдик да. Жүргүлдөлөсүнө. Ооба. Өтө берели, убакытты албай. Долбоордук иш деген бул даяр маалыматтарды колдонгон, жалпыга тааныш болгон көйгөй, даяр маалыматтарды чыгармачылык иш катары же кол өнөрчүлүк буюмдары катары гана көрсөткөн жумуштарды аткарганбыз.
Эми изилдөө долбоору деген эмне? Башкаларга маалым эмес, жаңы билимдерди издөө. Алдын ала божомол түзүү, гипотеза болуш керек. Изилдөөнүн методун тандоо керек. Маалыматтарды анализдеп же синтездөө керек. Алдын ала коюлган божомолду аргументтештирип, далилдөө же таануу керек. Далилдөө же таануу жокко чыгарат да. Ошол жалпы өзүнүн маалыматын жактоо керек. А дегенде жаңы башкаларга маалым эмес теманы тандап алат да, анан ошонун сурамжылоо аркылуу, эксперимент жүргүзүү аркылуу, анализдеп, талдап келип, анан кийин өзүнүн жыйынтыгын чыгарыш керек. Мына ушундай изилдөө долбоорунун мазмуну ушуга багытталыш керек. Быйыл биз изилдөө долбоорундагы материалдарды жыйнайбыз. Азыртадан, урматтуу кесиптештер, изилдөө долбооруна көңүл бөлүп, ушул видеого, сапаттуу видеого тартып даярдай бериңиздер, биз кабыл алабыз. Ал эми изилдөө долбоорунун мазмуну каяктан сүйлөт? Изилдөө долбоорунун мазмунуна келгенде биз менен кеңешип, биз менен чогуу суракка түшүнбөгөн жерлерди сурасаңыздар, быйыл мазмунун сапатын жакшыртыбыз керек. Кошумчалап коеюн. Ар бир баарыңарга мектепте бекитилбейби 6-7 наблюдение. Ошол мектептерден изилдөө долбоорлорун силер как болуп, анан бизге тапшырасыңар. Мисалы үчүн жалпы эме жоопту ошондой эле плюс өзүнүн бизат өзүнүн жеткиликтерине дагы жооп. Ошон үчүн ар биринде изилдөө долбоорлорун сунуштабасыңар бизге. Ошол мектепте иштеп, жардам берип, темалар кандай мектептердин мугалимдери иштеп, мақсат міндеттерін тура қойып беріп, барын жазып беріп, анан бізге видео арқылы бізге бересіңер. Антесек, бересіңер, арқылы қалды, Сызкөл областы. Изилдөө долбоорунун түзүмүн карап көрсөк, мынакей тема болот, биринчи эле кадамды карасаңыз, бир кандайдыр бир теманы алдык, конкреттүү сүрөттөлүшү болуш керек. Актуалдуу, ал эмне үчүн маанилүү, эмне үчүн бул изилдөө долбоорунда ушул теманы алдык. Максаты жана милдеттер болуш керек. Иштин максаты эмнеде? Максатка жетүү үчүн кандай милдеттер коюлду? Божомол, гипотеза түзүү. Тема боюнча алдын ала божомол кандай? Тема боюнча алдын ала божомолдогондон кийин изилдөөнүн методун аныктайбыз. Кандай метод менен? Байкоо жүргүзүүбү, сурамжылообу, интервью мененби, эксперимент жүргүзүү аркылуу, өлчөө, салыштыруу мененби? Изилдөөнүн жыйынтыктарын анализдеп, методдорду колдонуп, жыйынтыктары кандай болду? Таблица түрүндө көрсөтүп берсеңиздер да болот. Жактап берсеңиздер да болот. Корутунду эмне изилдөөгөндөн кийин эмне деген жыйынтыкка келдик? Божомол туура чыктыбы же туура эмес чыктыбы? Колдонулган булактардын тизмесин, электрондук булактардын шилтемелерин көрсөтүп койсоңуздар болот. Мисалы үчүн Бишкек шаарында ат жабдыктары деген теманы алган экен бир окуучубуз. Ат жабдыктары боюнча окуучулардын баардыгы бул теманы жакшы билишет. Ат жабдыктары тууралуу маалыматы бар деп ойлогон, бирок мектептен сурамжылап келгенде билишпейт экен да. Анан ошол эмне үчүн актуалдуу? Демек окуучуларга бул маалымат керек экен деген тыянакка келет дагы, анан ошол маанилүүлүгүн ачып берген. Ал кандай түрлөрдөн турат? Ат жабдыктар деген эмне? Ошолордун баардыгын маалымат берип, сурамжылоо жүргүзгөн.